Бұл коллекцияның топтому 17 данада, 17 дана. Біздің қырғыз қыздарыбыздың тұрмышқа ұзатуында кие тұрған киімдерді, үйлөнү тойына кие тұрған атайын ошо қыздарыбызға арнаған. Бұл негизи шөкүлө. Бүт барптың шөкүлөдөн турат да. Анан биринчи костюм болсо бул шөкүлөнү кайненесиникине келгенде кайненеси элечек орочуда. Анан ошо шөкүлө менен элечектин айкалышы да бул. Анан ошол ата-бабабыздан, апаларыбыздан калган кийимдерди эле алып, азыркы заманбап заманыбыздын талабына жараштырып, кыздарыбыз кийгендей болуп, үйлөнүү тойуна айкалыш келсин деп, кооз болсун деп, кийген кыздар да ыраазы болуп, көргөндөрдүн да көзү сүйүнсүн деген ойдо жасалган коллекция да бул. Кол эмгек булардын баары. Бул шурулары да кол эмгек болуп эсептелет. А бул болсо мына колго сайылган бут колдун иши да буякта. Өзүмдүн орнаменттерди да өзүм тарткам. Эч жактан эчтеке мындай көчүрүлгөн жок да. Чачын бир өрүм кылып аркасына катып коюп, анан үстүнө ошо кеп такыянды кийет. Могу кеп такыянын дагы бир эмеси бар, бир максат бар да. Бул кеп такыя деген аркасында мүшөк, кеп деген мүшөк дегенди түшүндүрөт да. Ошо чачты ошо жерге өрүп туруп салып койчу. Апаларыбыз деле илгери ошентип салып койчу да. Анан азыр болсо эми азыркы замандын талабына жараша мына кыздар өрүп туруп эле кеп такыянын астына таштап койсо көрүнбөйт. Анан үстүнөн мына чачы да катылуу, анан кеп такыя тиги шөкүлөдө ары бери жылмышпай, ошо бир кийген бойдон кыймылдабай турат да башында. Анан көрүп берет. Коллекцияны жасаганга жарым жыл кетти. Алтын мурасты жасадым, андан кийин Азиянын ханшасын жасадым. Андан кийинки жасаганым эле ошол. Кыргыз кыздарынын, кыргыз келиндер келгенде салына турган жолукта. Анан мунун дагы эмесин алгам да, авторствосын, патентин да алып койгом, ошо илгери эле алган кезде. Анан бул жолукту кандай жасадым? Бул жолукту жасап атканда бүт мындай кол менен, ийне менен, кол менен отуруп алып шашпай, саймасында сайып, анан могу шурулардын баарын тизип шашпай. Кол өнөрчүлүктө эң эле башкысы ошо эмгек да. Көп мээнет салыш керек. Жашынакай жанагы ыңгайлуу болушу үчүн дагы, анан кооздугу, анан эң башкысы биздин улуттук каада салтыбыздын ошо уңгусун алып жүрүш керек. Бул жолу укумдан тукумга, келинден келинге өтө турган, кылымдан кылымга жете турган жолукта. Азыр эми жолуктар ошондой ак жолук саласың, анан ошол эле жолукту карасаң көчөдө кийип жүрөт да. Бул ошол келинден келинге өтүп, кылымдан кылымга өтө турган жолук. Бул элечек болсо кыргагы бар, бул көлдүн элечеги, таластыкы да ушундай болуп кетет. Бул элечек болсо бул алайдын элечеги, аябай күнү ысык болгондуктан мындай кенен кылып ороп алышып туруп, анан үстүнө чоң жолукту жаап коюп көлөкө болгон да. Анан элечектердин түрү ар түрдүү, адамдын эмесине жараша, деп атпаймынбы, фантазиясына жараша. Анан бул коллекцияны мен 2012 жыл жасагам. Ошо подиумга чыгарайын элечекти деген ой келген. Ар кандай элечек жасайын дедим да. Эл таң кала турган, эл көрө элек элечектерди жасайын деп. Анан ушул элечектер пайда болду. Анан өңдөрүн да ар кандай кылайын деп. Элечек негизи биздин элечектер ак да, ак элечек. Анан мен болсо ошол
ар кандай өңдө элечек жасагым келип, анан ушундай элечек жасадым. Жашылын, сарысын, көгүшүн, агын, бордовый кылып ар кандай элечектерди жасадым. Мен дагы өзүмдүн жанагы мүмкүнчүлүгүмө жараша, дараметиме жараша жасалган элечектер. Анан ар бири деген колго оролот. 8 метрден 14 метрге чейинки узундукта элечектер. Мунун ичинен бир элечек же 2 элечек даяр болбосо, калган бүт барын колго оройм. Анан ар бирisi ар кандай оролот. Бунун орошта ыкмасы оңой эмес, абдан кыйын. Кыйын болсо да, бирок ошо элге көргөзөйүн дедим да, ушуну ороп жасап ошо. Элечекке жараша көйнөгү да өңдөш, мына сары элечекке сары көйнөк. Орнаменттери өзүмдүн авторский орнаменттерим, өзүм ойлоп тапкан. Жанагы суу шаркырап агып аткандай кылып жасайын деп, анан жасап бүткөндөн кийин мунун аты өмүр дайра болуп калды деп ушундай сезим келген да, ушул коллекция, ушу костюм жасап атканда. Анан муну деле ошо оюма келип эле без эмеси жок эле, жанагы эски эчтеке кылбай туруп эле анан ушул кемселге тартып жасагам. Көчмөндөр боз үйдө жашаганбыз, анан бир жерден көчүп экинчи жерге көчүп баратышып, анан жолдон бала төрөлүп калса, айра коюп ошо баланы ороп, же болбосо дагы бир жерин сындырып алса, аны орошуп ушундай жанагындай болушканда, ошо каза болуп калса да ошо кепинге жете турган элечек болгондо бир адамдын бир апаларыбыздын башындагы элечектерчи. Мен бул деген көргөзө турган элечек да, подиумга чыгара турган элечек. Эме болсо, баягы күнүгө кие тургандай, жанагы автобуска, маршрутка отурганда, машинага отурганда, момундай азыр жанагындай килтеген элечектер чыгып атпайбы? Ал деген көпкө кие албайсың. Булар деле көпкө кие албайт, оор элечек. Күнүгө кие тургандай жайкы кышкы элечектердин жасап коюп турмун да меники. Бар экен даяр. Эми ошону дагы чыгарайын деп атам. Коллекциядан тышкары дагы ошо алектенген ишим ошо саймада. Сайманы дагы ошо илгериле баштагам бир 90-жылдары. Колго сайчумун, бир убактарда ушундай эргүү келип, түнү уктабай калчумун. Ушундай чыгармачылык менен иштегим келип, анда жаш кезде аябай күчтүү болот экен да чыгармачылыкты баштап, бирдеме баштап иштегим келип, ушундай болуп аябай эме шыктангам да. Анан ошо сайма сайып, анан ушундай кийизге эле сайма саям деп, анан жолдошума айтсам, жип жок болуп атат, сайма жеп алыш керек деп. Анан экөөбүз барып, сайма жеп алып келгенбиз да, 100 рубльга. Ал убакта көп акча болчу. Анан үйдө бир чилик кийиз бар болчу. Ошол кийизге деген сайма саяйын деп анан алып келип алып, ошол болгон үйдө болгон акчабыз ошо 100 сом эле, 100 рубль эле болчу да. Ошону алып баарына кийиз алып туруп, анан алып келип, анан ошо эмеге бир чилик кийизге жайып алып эле, анан ошогон тарттым да, арасында булут, анан булуттун тегерегинде акуу айланып жүрөт, ушинтип бир чилик кийиз полностью толтургам да. Италияга выставкага кетти, ал работаң дагы келгенде келсең анан айтам жообун деп. Анан көрсө выставка продажа болуптур. Ошол жерден өтүп кетиптир менин немем. Саймам өтүптүр ошо работам. 90-жылдары башталганда туш кийиздерди сайгам, анан могу кийиздерге сайма сайдым, көп эле сайма сайдым. Бирок деген баягы жашоого жараша сатылып кетти да, көп иштерим мындай калбай калды. Сүрөтү да калбай калды да. Кыргыздын кийимдери да унутулбасын, кыздарыбыз ошо турмушка чыкканда ошондой үйлөнүү тоюна арналган атайын кийимдерди кийсин, турмушка барганда келин жолук салынсын, үйүнө келгенде ошо кыргыздын туш кийизи илинип турсун деп ошол жалаң кыргыздын каада салтына байланышкан оокаттарды жасайм да. Мага ошо Кудай ошону буйруган экен да. Анан могул туш кийизди болсо ошо былтыр жасагам. Эми болсо туш кийиздердин түрүн жасап, чоңун, кичинесин жасайм, баягы абдан чоң жасаймбы, иши кылып кыргыздын үйүндө дайыма туш кийиз илинип турсун деген тилегим бар. Ошону аткарам, Кудайым буйрса.